Репортер унаасы окуучуну 12-13 метрге чейин сүйрөп барган. Мындай жол кырсыктарды көрүү унаадагы айдан келбейт. Тилекке каршы айла жоктон айдайсың. Ушундай жол кырсыктары айдоочуларга жетип баруу үчүн албетте видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюуну унутпаңыздар. Албетте сиздин жазып жаткан комментарийлериңизди ар бир айдоочу окуп чыгат. Окуучунун өмүрүнүн акыркы мүнөттөрү. Чүйдө окуучу кыз жөө өтмөктө кетип бараткан. Бул учурда аны катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа сүзүп кеткен. Тилекке каршы кыз каза болуп калды. Милиция айдоочуларды этият болууга чакырат. Унаанын алдында калган балага эмне болду? Сот үстүндө өспүрүмдү унаа өлтүрө коюп, укук коргоо кызматкерлери анын ата-энесин издеп жатат деген маалымат тарап жатат. Бишкектин жол кайгуу кызматы 22 мартта жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден 16 жаштагы өспүрүмдү Мерседестин айдоочусу сүзүп кеткенин, ал ооруканага жеткирилип, жанында ата-энеси бар экенин билдирди. Ошондой эле баланын сүрөтүн жана жалган маалымат тараткандарды өспүрүмдүн ата-энеси сот аркылуу жоопко тартууну көздөп жатканын кошумчалады. Электр энергиясына киргизилген чектөө алынат. 1 апрелден тарта электр энергиясына киргизилген чектөөлөр алынат. Бул чечим күз-кыш мезгилинин аякташы менен кабыл алынды. Буга чейин чектөөлөр токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азайганына байланыштуу киргизилген. Кубаттуулук эртең менен жана кечинде эң көп керектөө болгон сааттарда убактылуу төмөндөтүлүп келген. Министрлик бул чаралар системанын туруктуу иштешин камсыздоого жардам берерин белгиледи. Натыйжада кыш мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүккө учураган жок. Бурулсун Айдарбекова, УТРК, Бишкек. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата-энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болгуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.